Ошондон бери. Мына азыр жана жеңиш барып туруп Токторбаев. Азыр иштеп атат. Анын ишин көрүп туруп жыйынтыгы 34 жыл эч ким иштеген эмес экен да. Иштесе да бүт мыйзамсыз экен да. Баягы мыйзамсыз жерди тартып берген, мыйзамсыз жерди саткан, бүт бардыгын калыбына келтирип атат. Ошол нерсе азыр бизде бардык системада ошондой да. Ошо Токторбаевга окшогон любой жерге келсе, ошо кайрадан башташ керек да. 34 жыл аерде эч кандай иш болгон эмес да. Мына биздин анализде ошону көрсөтүп атат. Туурабы? Сот системасында дагы, прокуратурада дагы, милицияда дагы, ГКМбасында дагы, банкта дагы точно ошол эме да. Мына живой примерди ошо жанагы Токторбаев жеңиш жасап койду да, көрсөттү да. Бизде барлык жерде ошондой реформа болуш керек да. Мен ушу дагы бир кошумча кошкум келип кетти сизгечи, Абдумалик. Сиз абдан ушу жашыңыз 80ге чыгып калса дагы ушу ой жүгүртүңүз, ушунчалык мамлекет үчүн күйгөнүңүз, бышканыңыз эйланай сиздей убакта мына элдин эртеңки келечегин ойлобой же тагдырын ойлобой жата берсе деле жата бермек. А бирок сиз караңызчы ушу жеңиш Токторбаевди Ошту мэрин пример кылып келтирип алганыңыз бул ушул жерде ар бир карапайым адамдардын жүрөгүнө жеткиргендей ушундай далилди фактын айттыңыз да. Ушуну менен бирге ушу Камчы Кыдыршаевичтен жана Садыр Нургуловичтен керек болсо ушу жеңиш Токторбаевди ген прокурор кылып бериңизчи. Ген прокурор кылып бериңизчи. Биз даны көзүбүз жетти. Бул киши карачы. Вообще мен ушунчалык өтө мыкты киши экен ушу. Башка сөзүм жок. Ыйлагым келип атат ушу. Жеңиш Токторбаевга өмүр берсин, ишине ийгилик элдер колдойбуз. Абдан ушунчалык мыкты азамат экен да. Ушу чиновниктер кандай иштейт ошону көрсөтүп койду да. Ошон үчүн ушул Камчы Кыдыршаевич, Садыр Нургулович дагы эле кайталап кетейин. Ушу жеңиш Токторбаевди ген прокурор кылып бериңиздерчи. Мыкты экен, мыкты. Сөз жок экен, вообще ушунчалык. Ыйлагым келип атат ушу. Кудайдан тилейм ушу ген прокурор болушун. Жыйынтыктап коелук. Бардык нерсе ушул нерселерди бүгүндөн баштап биз жүктөйбүз. Facebook башка жактаргачы. Ошо комментарий жазгыла, анан эң главный окугула, окуп бир түшүнгүлө. Мен ошон үчүн ар кимисин башка өзүнчө тема кылып жаздым. Анан кийин бир мындай доо арыздын эмесин тиркеп койдум, доо арыздын. Биз алдына банк система боюнча кандай арыз жазсак да туура келет да. Мына доо иск арыз, мунун образесин эме алам, ушунда өзүңөрчө мындай көргүлө. Баягы пустой жерлерге фамилия ат жазып эле кете берсе болот да. Мына мен чыгарам бардыгынчы. Мына Кыргыз Республикасынын райондук шаардык, эми биринчи инстанция шаардык же райондук сотта. Арыз ээси, дареги, телефону, жоопкер, кайсы банк же нефинансовый кредитный учреждение, дареги, телефону, иштин категориясы. Бул мыйзам боюнча жазылды. Мыйзамсыз насыялык келишим, валюталык тобокелчиликти мыйзамсыз жүктөө, жанагы иностранный валюта менен кредит берип атпайбы? Негизсиз жогорку пайыздык чендер жана жарандык кодекске каршы келишимдерден келип чыккан зыяндардын ордун толтуруп. Мына 4 нерсе менен. Ошо бардыгын ушу 4төөнүн бирөөсүнө туура келет да. Силердин тарткан зыяныңарчы. Доо талаптары: мыйзамсыз берилген насыя келишимди жараксыз деп таануу. Экинчи, жараксыз келишимден келип чыккан пайыздар жана үстөк төлөмдөрдү жараксыз деп табуу жана кайтаруу. Зыяндын ордун толтуруу. Сом өлчөмүндө зыяныңарды билесиңер да. Соттуу чыгымдарды жоопкер тараптан өндүрүп берүү. Бул доонун талаптары. Доонун негизи жоопкер банк же нефинансовый кредитный учреждение Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 307 статьянын талаптарын бузуп, мага валюта менен же валютага байланган формада насыя берген. Насыянын чендик пайызы негизсиз жогорку деңгээлде 6-7% болгон болсо, ал эми бизге 30-40%ын коесун да. Эми мыйзам бузуунун укуктук негиздери, кайсы мыйзамдар бузулуп атат? Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 35-296, 298, 307 берелерине ылайык бардык акчалай милдеттенмелер сом көрсөтүлүшкө тийиш. Анан банк жана банк иштери жөнүндө мыйзамдын 11-беренеси кызмат наркын бурмалап жанагы пайыздык индексация валюта байланышы болбош керек. 183, 186, 383, 393, 414 жарандык кодексинин беренелерине ылайык мыйзамга каршы келишим жараксыз болуп саналат. Буларды жараксызга чыгарыш. Жеке мисал.
мисалыңарды келтиресиңер өзүңөр. Келтирилген зыян, негизделген талаптар, биз кайсы талаптарды негиздедик? Далилдер, нотариалдык келишим көчүрмөсү бар. Анан соттон суранам. Ушул нерселердин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексине ылайык мыйзамсыз келишимди биринчи жараксыз деп таап бер. Бул эми бардык талап бир коюлбайт, бирден же экиден коюлат да. Пайыздык кошумча валюталык индексациянын негизинде алынган каражаттарды кайтарып берүү милдетин жүктөө, зыяндын ордун толтурууну камсыздоо, соттук чыгымдарды ошол тарап баягы ошолор тараптан өндүрүү. Ушундай, бул образец бердим мен, образец. Азыр бардын чыгарам. Чыгарып силер анан окугула да, таанышыңарга таркаткыла, башкагыла. Бул эми менин ишим эмес, же силердики эмес, бул жалпы эл. Мен ишенем, ушул нерселер оңдолбосо мамлекет эч качан оңдолбойт. Мына айтып атпайбызбы, биз 35-34 жылдан бери ушуну айтып атабыз. Биз дагы эле 35 жылдан кийин ушуну айтып отура беребиз. Ага чейин биз вообще Кыргызды улут катарында да жок кылышып, мамлекет катарында жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондой эле. Ошондой. Ошого мындай реакция бергиле, анан главный үйрөнгүлө, окупчу. Окугула, бир-эки парак окусаңар эч нерсе болбойт. Илгери окуп эле жүргөнсүңөр да. Рахмат. Ушу менен жыйынтыктайбыз анда. Урматтуу көрүүчүлөр жана урматтуу төгөрөксүгө катышкандар, чоң рахмат. Күндүн ысыгына карабай ушу мекенибиздин, мамлекетибиздин келечегине кайдыгер болбой, ушул жерде бир сааттык убактыңыздарды бизден аябай келип көңүл буруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бул бир эле сиздердин трагедияңыз, сиздердин кайгыңыздар эмес, жалпы мамлекеттин тагдыры, элдин тагдыры. Ошондуктан ар бирибиз билимдүү бололу, келечегибиз билимдүү, билимсиз келечек жок. Ошондуктан Абдымалик Кудайбердиевич аксакалдын эң билимге күйгүзүп 28% 28 гана не деген чындыкка туура келет да. Ошондуктан ойлонуңуздар, ойгонуңуздар. Өлкө жетекчилери кайдыгер болбоңуздар. Мамлекет сиздердин колуңуздарда, элдин тагдыры. Гарвард университетинин алдында мына жазылып коюп тур да. Эгер билим кымбат деп ойлосоңуз, билимсизди баштан өткөрүп көрүңүз. Мына биздин башыбыздан өттү. Биз билимди азыр эч качан кымбат дебешибиз керек. Биз финансированияны жана 100 миң, 200 миң, 250 миңге чыгарышыбыз керек. Бул биздин келечегибиз. Бизде акча бар да, жаңы акчаларды ошо жогорку кеңеш азыр комитеттерге коюп, карап, тапсын, издесин. Биз да катышайлы, башкалар да катышсын. Анан кийин берде айтып атат да акырында. Бул билим элдин калканы дейт. Билимсиздик улуттун кулоосу, тугум куруту, геноцид экен да. Эми жок болуп кетпейлик, эми кичине эметейлик. Аракет кылайлык. Болуп турганда саламатта калыңыздар.